Саламатсыңарбы? Бүгүн биз айланада жаткан бурчтар боюнча көнүгүү карайбыз. Чокусу айлананын сыртында жатып, ушул бурчтун жактары айлананы эки четте кесип өтсө, анда ушул бурчтун ичине камалган чоң жаа менен кичине жаанын айырмасынын жарымы ушул бурчтун чоңдугуна барабар болчу. Бул жерде борбордук бурчубуз 100 градуска барабар экен, а бизде борбордук бурчубуз өзү тирелген жаанын чоңдугу менен чоңдугу барабар. Анда бул жерибиз 100 градус болсо, бул жаабыз дагы 100 градуска барабар. А бул жерибиз x градуска барабар. Демек эреже боюнча 100 градустан x градусту кемитип, анын жарымын алсак 30 градус келип чыгыш керек. Анда чыгаралы. 100 градус кемитүү x градус бөлү 2 барабар болуш керек 30 градуска. Барабардын эки жагын 2ге көбөйтүп жиберсек, анда 100 градус кемитүү x градус барабар 60 градус. Мындан x градусту тапсак, 100 градус кемитүү 60 градус. Демек, кичине борбордук бурчубуз 40 градуска барабар экен. Жооп 40 градус.